Привет, друзья! На сегодняшнем видео мы посмотрим, как можно составить простые предложения и показать какое-нибудь действие. Достор, салам! Бүгүнкү видеодо биз кыскача сүйлөмдөрдү кантип түзсө болот экенин көрүп алабыз. Анда эмесе баштасак. Биринчи бул адам баласы, кыз жана бала тартылган. Айка жана Петя деп коелук. Булар кандай кыймыл-аракетти кылып жатышат экенин көрүп атабыз. Булар тамактанып жатышат. Эми ошону биз кыскача сүйлөм кылып кантип айта алабыз? Айка десек болот, же Петя десек болот. Же болбосо аларды ата тоочку алмаштырып он, бул эркек балага карата он, ана, же болбосо экөө биригип ани көптүк түрүндө алар. Ал жана алар. Эми биринчисин айтып алдык, ал деп, ана деп коелук. Же болбосо айка деп коелук. Ал эмне кылып жатат? Ана ест. Ал тамак жеп жатат, жеп атат. Ест бул жекелик түрүндө ал, ана ест. Ал эми экөө эмне кылып жатышат көптүк түрүндө? Они едят. Алар жеп жатышат. Бул көптүк түрүндө они едят. Она ест, они едят. Он ест, они едят. Ал тамактанып жатат, алар тамактанып жатышат. Так эле ошондой система менен пьет жана пьютты карайбыз. Пьет бул ичип жатат. Ал бул эмне кылып жатат? Айка. Айка суу ичип жатат. Ана пьет. Ал эми экөө кошулуп эмне кылып жатышат? Ичип жатышат десек. Они пьют. Она пьет. Они пьют. Көрдүңүздөр, жекелик түрүндө ана пьет же он пьет, они пьют. Айка пьет, Петя пьет, они пьют. Бул түшүнүп алдык. Ал жеп жатат, ал ичип жатат дедик. Эми буга биз кошуп алабыз, эмне жеп жатканын айтып алабыз. Бул жерден тамак аштар көрүнүп жатат. Оң жагында суусундуктар көрүнүп жатат. Эми ушул эле сөздөрдү кошуп туруп бир сүйлөм кылабыз. Мисалы, Петя дейле. Петя ест. Эмне жеп жатат? Шорпо ичип жатат, Шорпо ичип деп кыргыз тилинде ичип деп айтабыз. Ал эми орус тилинде шорпону тамак, муну жейт. Орус тилинде ест деп айтабыз. Пьет суп дебейбиз, ест деп айтабыз. Ошондо Петя ест. Кана супту карайлычы бул жерден шорпону. Мынакей козу карындан жасалган шорпо. Грибной суп. Гриб деген бул козу карын, суп шорпо. Петя ест грибной суп. Көрдүңүздөр, Айка ест грибной суп десек болот. Же болбосо экөө тең. Айка и Петя едят грибной суп. Же болбосо они едят грибной суп. Так эле ошол грибной суптун ордуна башканы коюп алабыз сөздү. Айка салат жеп жатат дейбиз. Айка ест салат из свежих овощей. Салат из деген ошондон, андан мүчөсүн билдирет. Бул жерден свежих, таза, жаңы. Таза жемиштерден салат жеп жатат. Жаңы жемиштерден салат жеп жатат. Петя ест грибной суп, а Айка ест салат из свежих овощей. Бул узун бир сүйлөм болуп калды мына. Петя козу карындан шорпо жеп жатат. Ал эми а деген байламтабыз. Ал эми Айка жаңы жемиштерден салат жеп жатат. Они едят суп. Они едят салат из свежих овощей. Көрдүңүздөр көптүк түрүндө. Так эле ошол салат же болбосо грибной суп дегендин ордуна башкаларды кое беребиз. Алма жеп жатат Айка. Айка ест яблоко. Петя ест яблоко.
Они едят яблоко. Же болбосо мясо с гарниром. Бул эт гарнири менен бирге. Ошондо. Они едят мясо с гарниром. Айка ест мясо с гарниром. Же болбосо каша. Бул жерден байкасаңыздар бир жерлеринде байламталар же болбосо предлогторду кошуп кеткенмин. Аны дагы бирге колдонгонду үйрөнөбүз. Анткени өткөн видеолордо негизи эле предлогтор кандай маанини билдирет экенин көрсөткөнбүз. Эми ошолордон кандай сүйлөмдөрдү түзсөк болот экенин дагы көрүп атабыз. Петя ест кашу с орешками. Петя каша ботко жаңгактар менен бирге жеп жатат. Үстүнө жаңгактар себилген данектер. Петя ест кашу с орешками. Они едят кашу с орешками. Же болбосо Петя ест кашу с орешками, а Айка, деген байламтабыз, андай болсо, ал эми деген мааниде, а Айка ест гамбургер. Петя ест шоколад, а Айка ест яблоко. Айка ест салат из свежих овощей, а Петя ест шоколад. Ест менен едяттын маанисин түшүнүп алдык. Эми пьетту карайбыз. Бул ичет, ичип жатышат, ичип жатат деген мааниде. Айка пьет чистую холодную воду. Жөн эле таза суу деп койсок, бул чистая холодная вода деп коебуз, Таза муздак суу. Ал эми таза муздак сууну десек, уланды мүчөлөрү бул жерде өзгөрүп калды. Бул сүйлөмгө карата өзгөрүлгөн. Айка пьет чистую, таза, холодную, муздак воду, сууну. Петя пьет черный чай с лимоном дейлик, Кара лимон менен чай ичип жатат, кара чайды. Айка пьет чистую холодную воду, а Петя пьет черный чай с лимоном. Они пьют черный кофе. Алар кофе ичип жатышат. Же болбосо кофебиз сүт менен болгондур балким, же каймак менен болгондур. Каймак бул сливки дейбиз. Ами молоко бул сүт, Они пьют кофе с менен деген мааниде с предлогду колдонобуз да. Молоком, с молоком. Кофе с молоком. Они пьют кофе с сливками. Ошондой кылып өзгөртүп с дегенде менен деп кошуп кете берсек болот. Же болбосо Петя пьет молоко с медом. Бал менен сүт ичип жатат. Они, алар, пьют, көптүктөрүндө, они пьют молоко с медом. Же болбосо они дегендин ордуна эмнени кое алабыз? Айка жана Петя. Айка и Петя пьют молоко с медом. Петя пьет апельсиновый сок, а Айка пьет чистую холодную воду. Петя апельсиндин ширесин ичип жатат, ал эми Айка болсо таза муздак сууну ичип жатат. Ал эми Петя апельсиновый сок ичип жатат, ал эми Айка ичкен жок деп айткыбыз келсе, Петя пьет апельсиновый сок, а Айка не пьет апельсиновый сок. Петя пьет черный чай с лимоном, а Айка не пьет черный чай с лимоном. Айка пьет чистую холодную воду. Көрдүңүздөр, бир-эки байламта кошуп туруп эле узун сүйлөмдөр түзүп коюп атабыз. Петя лимон менен кара чай ичип жатат, Айка болсо лимон менен кара чайды ичкен жок. Айка таза муздак сууну ичип жатат деп узак бир сүйлөм түзүп койдук. Ушул эле сөздөр менен көрдүңүздөр, тамак аштын көп түрүн коюп алып, кыймыл аракетти билдирген сөздөр менен ест жейт, пьет ичет. Ушул сөздөр менен ичет суусундуктарга карата, ест тамак ашка карата, жеп жатат, ичип жатат. Байламталарды кайсын өттүк? А
ал эми деген сөздү билдирип атат. Ал эми болсо деген маанини. Жана не деген бул жерден бөлүкчөнү көрдүк. Не деген бул терс маанини билдирген. Пьет ичет, не пьет ичпейт. Ест жеп жатат, не ест жеген жок, жебейт. Айка ест салат из свежих овощей, а Петя не ест салат из свежих овощей. Петя ест гамбургер. Айка жаңы жемиштерден салат жеп жатат, ал эми Петя жаңы жемиштерден салат жеген жок. Петя гамбургер жеп жатат. Көрдүңүздөр, бул эки кыймыл аракетти билдирген сөздөр менен канча деген сүйлөмдү түзсөк болот экенин. Видео жакса, лайк басып, комментарийлерде жазып кетсеңиздер, бизге чоң мотивация болот. Рахмат.